Күркүрө маданият үйүндө көтөрүп кыргыз байрагын, ачалы тарых барагын аталышындагы иш-чара болуп өттү. Роза Айтматованын кызы коомдук ишмер Айгүл Алымкулова таятасынын эскерүү иш-чарасына конок катары чакырылган. Ал белек катары апасы жазган тарыхтын актай барактары аталышындагы китебин ала келген. Это последнее издание книги «Тарыхтын актай барактары». Бул соңку чыккан «Тарыхтын актай барактары» китебинде апам атасы жөнүндө баяндаган. Бул китепте репрессия учурундагы түрдүү окуялар жана үй бүлөсүндөгү оор учурлар жазылган. Менин эсимде бала чагымда апам атасы жөнүндө, ошондой эле бул жылдар алардын үй бүлөсү үчүн да оор жылдар болгонун көп айтып берчү. Во внимание, я помню с детства, что мама очень часто рассказывала про своего отца. Төрөкул Айтматов Кыргыз СССРнин көрүнүктүү мамлекеттик ишмери болгон. Бирок 1937-жылы камакка алынып, 1938-жылы атылып кеткен. Төрөкул Айтматов жаш кезинен жооптуу кызматтарда иштеп, тарыхка өчпөс из калтырып кеткенин тарыхчылар баса белгилейт. Өзгөчө ушул Төрөкул Айтматовдун ишмердүүлүгүнүн ичинен 1927-28 жылдагы Жалал Абад облусундагы жер суу реформасын жүргүзүүдө баса белгилегим келет да. Себеп дегенде ошол мезгилде жер суу реформасын түштүк тарапта ишке ашыруу абдан кыйынчылык менен болгон. Мына ошол кыйынчылыкка абдан мыкты, тажрыйбалуу элдин менен иштей билген жетекчини жөнөтүш керек болгондо ошо Төрөкул Айтматовду Жалал Абад облусуна кантонуна жөнөткөн. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгынын алкагында элдик казына аталышындагы программа Талас облусуна 100 жыл ичинде тарыхка из калтырган инсандарды даңазалоо максатында иштелип чыккан. Ушул 100 жыл аралыгында кыргыз маданиятына, кыргыз адабиятына из калтырган инсандар биздин өндүрүштө деги эле жашоо көчүндө өзүнүн адамдык ариетин аткарып, жарандык атуулдук парызын толугу менен аткарып, ата мекенине чыны кызмат кылган адамдарды насихаттоо, ошолордун өмүр чыгармачылыгын жаш муундарга үлгү катары көрсөтүү боюнча ушу элдик казына деген программа негизинде жерлерде Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата ар кандай таризде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Эгемендүүлүктүн түптөрүшүнө салым кошкон Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов өңдүү интеллигенциябыздын өкүлдөрүн эстен чыгарбашыбыз керек. Кыргызстан 2024-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракесин белгилейт. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошев, Айтматов району.